Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына арналган иш-чаралардын бирин көңүлүбүздөгө бурабыз. 40 кызга 40 чыйгурчак жасатам деп максат кылгам. Ошол максатыма жетип, биз 100 жылдык юбилейдин урматына 40 чыйгурчак жасадык. Өнөр издегениң бул өргө кадам шилтегениң деп атайын сиздер үчүн бир өзгөчө өнөр үйрөнүп кетиңиздер деп сиздерге өзгөчө конок, өзгөчө чебер эжекебизди чакырып алганбыз. Анда эмесе тааныштыра кетсем, 3 баланын жароокер апасы, жогорку билимдүү. 2018 жылдан бери жыл сайын мектеп жашындагы окуучу балдар үчүн Чыңгыз Айтматов атабыздын туулган күнүнө арнап конкурстарды уюштуруп келе жаткан. Боз үй дайым биз менен долбоорунун маданий көчмөндөр музейинин Масабадагы 185 китепканадагы Кыргыз китеп фондунун жетекчиси Казакбаева Дамир эжекебиз келип отурат. Ошону биз кайрадан жандандырышыбыз керек. Ошон үчүн мен баштадым муну. Буюрса быйыл аябай кызыккандар көп. Мени сүйүндүргөнү именно жаштар кызыгып атат. Студенттер келди. Кече көргөзмө болгондо 3 күн студенттер келди. Биздин балдар бүт Москванын бардык жериндеги университеттерде окуйт экен. Мен МГУга эле бара элек болчумун, 3 жылдан бери ар кайсы университеттерге барып көргөзмөлөрүн өткөзгөнгө жардам берет элем. Быйыл мына МГУга барып ички койногу теңиз кылып алдылар. Аябай сон бул методиканы эже баштаганыга бул мен аябай сүйүнүп атам да. Себеби азыркы современный игрушкалар балдардын психологиясын аябай өлтүрөт. Бул деген более патриотический сезимдерди деле козгоп атат. Еще бул курчакты карап турсаң, мааниси деле терең. Кыз балага туура айтат да, аябай үйрөткөнгө буну кандай десем, аябай ошо долбоорду кайра узатып, ошо долбоорду күчтөндүрүшкө аракет кылыш керек да. Азыркы мен ощущенияларым үчүн силерден дагы поддержка керек. Ошон үчүн мен эжекени биринчи азыр көрүп аябай сүйүнүп атам, келгениме еще дагы сүйүнүп атам. Өргө кадам шилтегениң деген нерсени эжеке аябай сону бизге ачып берди да. Анан дагы бир өнөрүндүү болуп алдык. Буюрса буну кыздарына ушинтип урпактан урпакка таркап кетүүсүнө биздер чоң талым кошолу. Мындан кийин эжеке менен иштешип, мыкты ушундай дагы эжекенин мындай казынасын ачып, сол өнөрлөрдү үйрөнүп алалы. Анда эмесе сизге чоң рахмат эжеке, Алла ыраазы болсун. Аябай сонун өнөр үйрөттүңүз. Анан сиз бизге айткан насаатыңыз дагы бизге өзүнчө бир өнөр билим болду. Биз Бирөөлөрдүн бизден коомдук бирикмеси тарабынан эжекебизге белегиз бар эле эжеке, Дамирчиге чоң рахмат. Узакбай Абдыкаймовдун майдан китеби жана сизге атайын руханий жолдагы жан дүйнөңүзгө жагымсыз жана сиз үчүн эң сулуу Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн нарына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн урба.
жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын, бул учурлар кайрылбаган ирмең, өзгөртөсүң келечекти бир сен, өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба, атың өчпөй жашап кылымдарга.